Бүгүнкү жаңылыктар. Ракеталар менен аткылай баштады. Россия бүт Украина боюнча объектилерди аткылай баштады. Орус аскерлери Украинанын Киев шаарын көздөй бет алышууда. Орус аскерлери Украинанын куралдуу күчтөрүнүн Украина аскерлеринин формасын кийген жана Олон багытынан Киевдин борборуна ылдамдык менен бара жаткан эки унаасын басып алышты. Алардын артынан орусиялык аскер жүк ташуучу унаалардын колоннасы келе жатат деп билдирди Маляр. Эл чындыкты билсин. Россия Украина чатагы Кыргызстанда азык-түлүк күйүүчү май кымбаттайт. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден кайрылуу жасап, Россияга дагы күчөтүлгөн санкцияларды киргизе турганын жарыя кылды. Тагыраагы доллар, фунт, йен менен соода жүргүртүүсүнө тыюу салды. Россия банкына санкция киргизди. Андан сырткары G7 мүчөлөрү жогорку технологиялык өндүрүмдөгү Россияга импорттоону 50%га кыскартуу чечимин кабыл алды. Экономист Элдар Абакиров аталган санкциялардын Кыргызстанга тийгизген таасири тууралуу айтты. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасы 70%га Россиядан көз каранды. Абакиров белгилегендей, абалдагы курчуп кетиши мүмкүн. Буга байланыштуу ишкерлер жана өкмөт тийиштүү чараларды көрө башташы керек. Мындай учурларда бир гана өлкөдөн көз каранды болуу канчалык кооптуу экени көрүнөт. Ошондуктан бир өлкөгө байланбай башка өлкөлөр менен да кызматташып, өзүбүздүн продукциябызды башка жактарга да сатып үйрөнүшүбүз керек, деди Абакиров. Булак маалымат. Эл чындыкты билсин. Учурда Украинанын аймагына 1357 кыргыз жараны бар. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Билдирүүгө ылайык алардын ичинен 680 элчиликтин консулдук каттоосунда турат. Украинадагы элчиликке 300дөн ашуун жарандын мекенине кайтуу боюнча кайрылуулар түштү. Азыркы кезде Украинадагы абалга байланыштуу аталган аймакта аба каттамдары токтотулган. Мындан улам Тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарын эвакуациялоо маселесин карап жатат деп билдиришти мекемеден. Тышкы иштер министрлиги консулдук кызмат департаменти жана Кыргыз өлкөсүнүн Украинадагы элчилигинде байланыш телефондору иштеп жатканын эскертет. Эл чындыкты билсин. Такыртын чуаган буларды тыйып кое турган Кыргызстанда күч барбы? Бомушке бетелген бул төрү суук акмактардан таз жоруудай болушуп, дал ушинтип тизилип туруп, беришкен үчүн батыш акча төлөйт. Булар Орусияда пешене тери менен эмгектенип жүргөн миллиондогон артык кыргызстандыктар жөнүндө кыпындай да ойлоп коюшпаса, эмне үчүн биз буларды аяп олтурушубуз керек? Мекенге күйгөн ушул батышчылардын шерменде концертине тойгон патриот азаматтар жокпу өлкөдө? Топтолуп барышып, каерден чыгышкан болсо, ошол жерге киргизип сала алышпайбы? Бийлигин чукпай олтурса, өзүбүз колго алышыбыз керек. Орусияда көчөгө чыккан азаттыктын журналисттерине чейин аябай кармап алып, барып камап салышты, дейт Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Алымкадыр Бейшеналиев Сабырбек Жумабеков менден 5 жолу кечирим сурасын. Сабырбек Жумабеков менден 5 жолу кечирим сурасын, деди саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев. Министрдин чечими менен Сабырбек Жумабеков жетектеп келген Бишкек травматология жана ортопедиялык илимий изилдөө борбору клиникалык тез жардам ооруканасы болуп түзүлүп, жаңы жетекчи дайындалган болчу. Сабырбек Жумабековдун докторлук диссертациясын таппай жатышат. Мүмкүн ал документтерди сатып алган. Көптөгөн жаштар анын жетекчилиги менен илимий ишин жактаган эле. Демек алардын иши да мыйзамсыз болуп калат. Бирок биз жокко чыгарбайбыз, бул алардын күнөөсү эмес, деди Алымкадыр Бейшеналиев. Министр Сабырбек Жумабековдон кечирим сурашын талап кыла турганын айтты. Менден 5 ирет кечирим сурасын, анан мен баарын токтотом, деди министр. Жумабеков мурунку иш ордунда бейтаптарды кабыл алып жатат. Ал оорукананы кайрадан каттоо иштери аяктагандан кийин 1 айдан соң кетет, деп кошумчалады министр. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Владимир Зеленский Украина жалгыз калды. Украина жалгыз калды. Дүйнөлүк державалар кырдаалга алыстан көз салып турушат. Санкциялардын алдында киргизилген санкциялар жетишпейт, деди Владимир Зеленский. Бүгүн эртең менен биз кечекидей эле мамлекетибизди жалгыз коргоп жатабыз. Дүйнөнүн эң күчтүү күчтөрү алыстан карап турушат. Кечеки санкциялар Орусияны нандырдыбы? Бул жетишсиз экенин угуп жатабыз, көрүп жатабыз, деди Зеленский. Орус президенти Владимир Путин 24 февралда таң эрте билдирүү жасап, Донбасста атайын аскердик операция уюштуруу деген жүйө менен Украинага согушат. Ал Украин жоокерлерин куралдарын тапшырып үйүнө кайтууга чакырды. Таңкы саат 5-терде орус аскерлери Украинага чабуул жасап басып кирди. Владимир Зеленский бул аракетти өлкөгө каршы согуш деп атап, дүйнө лидерлерин Путинге каршы коалиция түзүүгө чакырды. Батыш өлкөлөрү Путинди айыптап, Орусияга каршы жаңы санкциялык пакеттер кабыл алына баштады. Ушул тушта Киев баштаган шаарларда Краматорск, Харьков, Донецк жана башка облустарда чек арадагы аймактарда жардыруу, аткылоо токтоо элек. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин.
Украина-Орусия жаңжалы Талибан кыймылы алгачкы жолу уюнгатты. Ауганстанды басып алган Талибан кыймылы Украинадагы кырдаал боюнча уюнгатты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, Талибан кыймылы тараптарды согуштук аракеттерди токтотууга чакырган. Биз Украинада болуп жаткан кырдаалга кылдатпай кол алып жатабыз. Карапайым калктын жоготууларын кооптонуу менен жаңжалдашкан тараптарды катуу согуштук аракеттерден алыс болууга чакырабыз деп айтылат Талибан кыймылынын билдирүүсүндө. Ошондой эле талиптер эки өлкө ортосундагы маселелерди тынчтык жолу менен чечүүгө чакырды. Талибан кыймылы террордук ишмердүүлүк үчүн Бириккен Улуттар уюмунун санкцияларына кирген. Маалымат үчүн, Талибан кыймылы Кыргыз өлкөсүнүн аймагында террордук жана экстремисттик уюм катары таанылып, ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров маркумду акыркы сапарга узатууда мал союуга тыюу салынган жарлыкка кол койду. Кечээ 24 февралда президент Садыр Жапаров колунда бары, колунда жогуна карабастан өлүм чыккан жерде мал союуга тыюу салынган жарлыкка кол койду. Бул тууралуу өлкө жетекчиси өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Президенттин кайрылуусу өзгөртүүсүз берилет. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн ушундай жарлык чыгаруу чечимин кабыл алдым. Бул жарлыкка ылайык кыргызстандыктардын баарына колунда бары, колунда жогуна карабастан өлүм чыккан жерде мал союуга тыюу салынат. Илгертен бери жалпыбызга белгилүү болуп келгенде өлүм чыккан үйдө той болуп жаткандай сезилет. Колунда жоктору бир бодо, колунда барлары 5тен бодо мал сойгон учурлар бүгүн дагы уланып келет. Жыйынтыгында азырдагы колунда жок үй бүлөлөр колунда барларга тандашып, куру намыс калтырып, саап ичип олтурган жалгыз уюн союп, жакынын акыркы сапарга узатып, натыйжада эч нерсеси жоголтуруп калган учурлар четинен кездешет. Ошондуктан кимибиз болбойлу баарыбызга эреже бирдей болуп, жалпы эрежеге баш үйгө чакырам. Антпесек өлүм чыккан үйдө аза күтүүнүн ордуна казан эт кайнап, табак эт тартылып, той сыяктуу көрүнүштөр болуп жатканы бүгүн да болуп жатат. Ооба, бул жарлыкка каршы чыккандар дагы болду. Маселен, эмне үчүн менин атам 90го чыгып акыркы сапарга кетип жатса, бир жылкы союп узатпашым керек дегендер чыкты. Бирок мындай жарандарыбыз азчылыкты гана түзөрүнө ишенем. Азчылык көпчүлүккө баш ийиши керек. Өзүмдүн башымдан өткөн бир мисалды айта кетейин. 2019-жылы Тун улум Дастан каза болгондо, айылдын бир туугандарым чалып, 3 бодо даярдадык, жетеби деп сурашты. Мен кереги жок, тоок дагы сойбойсуңар. Эч нерсе сойдурбай койдум. Алар алыстан көп киши келет, ашка кетиребизби, сөз кылышат, сөзгө калабыз деп мени нандырганга аракет кылышты. Сөз кылса мени кылышсын, мен той берип жаткан жокмун, мен аза күтүп жатам деп караманча каршы болдум. Жыйынтыгында 10 миңдей адам келип топурак салып кетишти. Эч ким эч кандай сөздү эле кылган жок. Тескерисинче, ушул туура эле болот экен деп кеткендер көпчүлүктү түздү. Ошондуктан баардык кыргызстандыктардан суранат элем, колдоп бериңиздер. Баарыбыз байкедей дебей бирдей эрежеге өтөлү. Ал эми бул жарлыктын аткарылышын көзөмөлгө алууну жергиликтүү бийликтегилерден баштап ак үйдөгүлөргө чейин тапшырам. Жергиликтүү бийликтегилер мектептин директорлорунан баштап, участкалык милициялар, айыл өкмөт, райондук мекемелердин жетекчилери, райондун акими, президенттин өкүлүнө чейин элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жакындары же туугандары каза болгон үйдү катуу көзөмөлгө алышыңарды талап кылам жана ар бириңер жооп бериңерди эскертем деп билдирди Садыр Жапаров. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Зеленский жөнөкөй жарандарга курал таратууга уруксат берди. Украинанын президенти Владимир Зеленский өлкөнүн куралдуу күчтөрү Орусиянын армиясынын чабуулуна татыктуу жооп кайтарып, кармаш өлкөнүн дээрлик бардык аймагында уланып жатканын билдирди. 24 февралдагы атайын брифингде ал аскерлер жардамга муктаж экенин кошумчалап, Украинанын суверенитетин коргонуп калганга жарандардын баарына курал таратыла баштаганын белгиледи. Биздин элдин келечеги азыр ар бир жарандан көз каранды. Курал кармоо тажрыйбасы бар ар бир киши Украинаны коргоого кошулса болот. Бул үчүн алар тиешелүү борборлорго келиши керек. Ички иштер министрлиги мамлекетти коргоо үчүн ардагерлерди да тарта баштады, деди ал. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин.